Саламатсыңарбы балдар? Мен Акматова Жылдыз Дилдебековна номер 77 орто мектебинде тарых мугалими болуп иштейм. Биз бүгүн 9-класстарга адам жана коом сабагынан сабак өтөбүз. Балдар, силер сабакты кунт коюп, жакшы түшүнгөнгө аракет кылгыла. Анткени сабактын аягында суроолорго жооп беришиңер керек. Эмесе балдар, биздин бүгүнкү темабыз адам менен укуктун карама каршылыгы. Биз бүгүнкү темада укук бузуу деген эмне, укук бузуунун себептери, коррупция жана кылмыштуулук топтор жөнүндө сөз кылабыз. Демек, укук бузуу бул мыйзам деңгээлине көтөрүлгөн, мамлекет тарабынан белгиленген, жалпыга милдеттүү жүрүм-турум эрежелеринин, ченемдеринин тутуму. Укук бул социалдык көрүнүш. Ансыз цивилизациялуу коомдун жашашы мүмкүн эмес. Укук бул мамлекет тарабынан орнотулган жана корголгон жүрүм-турум иш чаралары. Ал эми укук бузуу бул коомдун кызыкчылыктарына зыян келтирүүчү же коомго коркунучтуу жана мыйзам тарабынан калыбына келтирилүүчү же жазалануучу иш-аракеттер. Укук бузуунун төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Биринчи — тартип бузуу, экинчи — администрациялык укук бузуу, үчүнчү бул кылмыштар. Демек, тартип бузуулар булар негизинен эмгек тартибин бузуулар, ар кандай аскерлештирилген кызматтар чөйрөсүндө жана куралдуу күчтөрдө тартип уставтарын бузуу кирет. Эмгек тартибин бузууга мисалы жумушка келбей коюу же кечигип келүү, жумушка мас абалында келүү жана ошондой эле ишин сапатсыз жасоо сыяктуу көрүнүштөр кирет. Ишкана, мекеме, уюмдарда эмгектин уюштурулушун белгилөөчү негизги ченемдик акт болуп, эмгек тартибинин ички эрежелери эсептелет. Ал документте жумушка кабыл алуунун тартиби, жумушчулар менен кызматчылардын негизги милдеттери, жумуш убактысы жана аны пайдалануу, эмгектеги жетишкендик үчүн сыйлоолор же эмгек тартибин бузгандык үчүн жазалар каралат. Ал эми аскерлештирилген кызматтар чөйрөсүндө куралдуу күчтөрдө тартип уставтарын бузуу бул куралдуу күчтөрдөгү тартиптүү сактоо маанилүү экендиги талашсыз. Анткени аскерлерде темирдей тартип болбосо, согуштук абалда элди, жерди коргоп жеңишке жетишүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан тынчтык мезгилде дагы жоокерлерге тартиптүү катуу сактоого үйрөтүлөт. Аскердик тартип бузуулардын эң кеңири тараганы бул бөлүктөрдөгү уставдык эмес мамилелер. Башкача айтканда, мурдатан кызмат өтөп жаткан аскерлердин кийинки жаңы барган аскерлерге үстөмдүк кылуусу болуп саналат. Ал эми администрациялык укук бузуу деген эмне? Администрациялык укук бузууларга мамлекеттик же коомдук тартипке, мүлккө, жарандардын укуктары менен эркиндиктерине, белгиленген тартиптерге шек келтирүүчү жана мыйзам боюнча администрациялык жоопкерчиликке алып келүүчү укукка сыйбаган аракеттер кирет. Администрациялык укук бузуулар Кыргыз Республикасынын администрациялык укук бузуулар жөнүндө кодексинде каралган. Администрациялык укук бузууларга жолдо жүрүү эрежесин бузуу, коомдук тартипти бузуу, ошондой эле санитардык тартипти бузуу дагы кирет. Ал эми укук бузуунун ичинен эң кыйла коркунучтуусу бул кылмыш. Кылмыштын түрлөрү, аларга кандай жаза берилери Кыргыз Республикасынын жазык кодексинде каралган. Кылмыштарга адамдын коопсуздугуна, анын укуктарына жана эркиндиктерине, мамлекеттик түзүлүшкө, жарандын ден соолугуна, өмүрүнө, ар-намысына, менчиктин ар кандай түрлөрүнө каршы жасалган аракет же аракетсиздик кирет. Кылмыштын негизги белгилери:
Анын коом үчүн коркунучтуулугу, жалпы эле коомдук кызыкчылыкка же айрым жарандардын коомдук мааниге ээ укуктарына жана эркиндиктерине зыян же коркунуч келтирүү жана бул сыяктуу аракеттердин жазык мыйзамы тарабынан кылмыш катары белгиленүүсү, ошондой эле аны жасаган адамдын күнөөлүү экендигин далилдегени эсептелет. Эң оор кылмыш болуп адам өлтүрүү эсептелет. Ал эми укук бузуунун себептери, укук бузууга эмнелер түрткү болот? Демек, укук бузуулардын себептери бир кыйла жана ар кандай. Бирок негизинен анын башкы себептерине ээн баштыкты, тентектикти жана тарбиясыздыкты, ошондой эле жоопкерчилик сезиминин жана жазаланып калам деп сезенүү сезиминин жоктугун киргизсек болот. Ээн баштык, тентектик, тарбиясыздык ар дайым эле ар кандай укук бузууларга түрткү болот. Эгерде адам убагында ойлонуп, өзүнүн турмушун туура жолго салып кетсе, ал эми кээ бир учурларда кылмыш жолуна түшүшөт. Жарандын жоопкерчилик сезиминин жоктугу да укук бузуунун себептерине алып келет. Ар бир адам өзүнүн кылган иши үчүн жооп бериш керек. Көбүнчө үй бүлөдөн алган тарбия буга жооп берет. Ал эми коррупция темасына кайрылсак, коррупция феномен сыяктуу адамдарга байыркы замандан бери эле белгилүү. Коррупция деген сөз латын сөзүнөн келип чыккан. Бишче которгондо сатып алуу, бузуу, төмөндөө деген түшүндүрөт. Коррупция бийликтеги адамдардын жеке байуу максатында кызмат абалынан түздөн-түз пайдалануусу, саясий ишмерлерди, кызмат адамдарды сатып алуусу эсептелет. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 303 беренесине ылайык коррупция материалдык ар кандай башка дөөлөттөрдү жана артыкчылыктарды укуксуз алуу дегенди билдирет. Коррупция. Коррупция бул атайлап жасалган иш. Адам мыйзамга каршы иш жасаарын, ал иш жаман кесепеттерге алып келерин, бирок баары бир ушундай ишке барышат. Коррупцияны бир гана мамлекеттик чиновниктер жасайт деп айтуу туура эмес. Жөнөкөй адамдардын арасында дагы коррупционерлер көп. Коррупциянын зыяны өкмөткө, экономикага зыян келтирип, жалпы коомдун жашоо деңгээлин төмөндөтөт. Андан тышкары, элдин бийликке болгон ишенимин, жеке эле бийлик эмес, адам менен адамдын ортосундагы ишенимди дагы азайтат. Адам коррупциялык окуяны көрүп калса, аны көрмөксөнгө салып, укмаксанга салып жана айтпай койбош керек. Ошондуктан дүйнөнү өзгөрткүң келсе өзүңдөн башта деген сөз бар. Ошондуктан баарыбыз коррупцияга каршы чын жүрөгүбүздөн күрөшүбүз керек. Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом дагы таза болот деп айтат. Ошон үчүн коррупция менен күрөшүү ар бир адамдын милдети деп ойлойм. Ал эми пара алуу бул коррупциянын жүзү. Мыйзам тарабынан пара алуу же берүү бул кылмыш. Пара алуу жалаң эле акчалай болбостон баалуу кагаздар, мөөр басуу, маалымдама алуу, мал жан берүү, колдоо сөздөрүн айтуу менен коштолот. Кандай гана болбосун, баары бир булардын бардыгы тең мамлекетке зыянын тийгизет. Балдар, силер экрандан көрүп турган сүрөттү байкасаңар, коррупция байыртадан эле болгонун көрсөк болот. Себеби бир адам экинчи бир адамга чөнтөгүнө пара салуу менен сыйлык алып атат, төшүнө медаль тагынып атат. Ал эми экинчи сүрөттө бул адамдын ишке кирип атканда пара берип аткандыгын көрсөк болот. Бул ишке пара берип кирген адам, ал билим деңгээли кандай, ал ошол жумушту алып кете алабы? Бул жерде ал эч ойго алынган жок. Ошон үчүн бул кайра эле ошол жумуш берген мекемеге деги эле мамлекетке дагы чоң зыянын тийгизет.
Биз коррупция менен кантип күрөшөбүз? Коррупцияга каршы аракеттенүү деген эмне? Бул мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жарандык коом институттарынын, уюмдардын жана жеке жактардын өз ыйгарым укуктарынын чектериндеги иши. Аларга кайсылар кирет? Биринчи, коррупцияны алдын алуу, анын ичинде коррупцияны табуу жана андан ары коррупциянын себептерин четтетүү. Экинчи, коррупциялык укук бузууларды табуу, аларга бөгөт коюу, ачуу жана териштирүү. Үчүнчү, коррупциялык укук бузуулардын кесепеттерин азайтуу жана жоюу. Төртүнчү, коррупциялык укук бузууларды табууга, алардын алдын алууга, аларга бөгөт коюуда, ачууда жана териштирүүдө көмөк көрсөтүү. Ал эми кылмыштуу топтор деген кимдер? Кылмыштуу топ Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдары боюнча оор жана өзгөчө оор кылмыштарды такай жасоо үчүн алдын ала уюшулуп, эки же андан көп адамдардын же топтордун туруктуу бекем бирикмеси. Кылмыштуулук топту уюштурган, болбосо аны жетектеген адам аларды уюштургандыгы үчүн жана жетекчилик кылгандыгы үчүн, ошондой эле кылмыштуулук топтун жасаган бардык кылмыштары үчүн, эгер алар анын алдын ала ойлонуштурулуусуна кирген болсо, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылууга жатат. Кылмыштуулук топко кирген башка адамдар ага катышкандыгы үчүн, ошондой эле өздөрү даярдоого жана жасоого катышкан кылмыштары үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылышат. Кылмыштуулук топ менен кантип күрөшсө болот? Кылмыштуулукка алып келүүчү түрткүлөрдү жоюуга багытталган экономикалык, саясий, психологиялык, уюштуруучулук, техникалык мүнөздөгү чаралардын жыйындысы бул кылмыштуулук топ менен күрөшүү болуп эсептелет. Кылмыштарды ачуу жана иликтөө, кылмышкерлерди издөө, каттоо, болтурбоо, алдын алуу, адилет жазалоону ишке ашыруу кылмыш кылган адамдарды оңдоо дагы кирет. Жаза тартып чыккандан кийин алардын жүрүм-турумдарын көзөмөлдөө, кылмыштарды терс натыйжаларын жоюу. Жаштар арасында жана өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук азыркы коомдун эң коркунучтуу жана көйгөйлүү маселеси. Акыркы мезгилдерде жаштар арасында кылмыштуулук барган сайын улам күчөп барууда жана бул коркунучтуу нукка бурулууда. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин статистикалык маалыматы боюнча жаштардын кылмыштуулугу жылына 0,5–0,6% өсүүдө. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, жашы жете элек кылмышкерлер көбүнчө уруш, жаңжал, аракештик жана ыплас иштер орун алган социалдык абалы начар үй-бүлөлөрдө тарбиялангандар. Тилекке каршы бардыгы жетишкен үй-бүлөдө дагы кылмышка аралашкан жаштардын чыгып аткандыгы бизде коомчулукта абдан өкүндүрөт. Жаштар менен өспүрүмдөрдүн кылмыш жолуна түшүүсүнө алардын өз убагында ата-энелер, коомчулук, мамлекет тарабынан колдоого алынбагандыгы себеп болууда. Ошондуктан ар бирибиз жаштар биздин келечегибиз экенин унутпай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, туура жолду тандашына көмөк көрсөтүшүбүз керек. Ал эми мыйзамды билбөө жоопкерчиликтен куткарбайт дейт. Ооба, мыйзамды билген жокмун деп эле адамдар ар кандай укук бузууларга же кылмыштарга барбаш керек. Себеби мыйзамды билбөө жоопкерчиликтен куткарбайт. Балдар, эмесе биз бүгүнкү темабызды төмөндөгүдөй суроолор менен жыйынтыктагым келип турат. Бардыгыбыз көңүл бөлүп, суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Анда биринчи суроо: коомдун кызыкчылыктарына зыян келтирүүчү же коомго коркунучтуу жана мыйзам тарабынан калыбына келтирилүүчү же жазалануучу иш-аракеттер эмне деп аталат?
Эмесе жообуз даяр болсо туура жообу бул укук бузуу. Азамат, эгерде ким укук бузуу деген болсо. Кийинки сурообуз. Укук бузуунун түрлөрү кандай? Укук бузуунун түрлөрү туура жообу тартип бузуулар, административдик укук бузуулар жана кылмыштар болуп эсептелет. Коррупция латын сөзүнөн которгондо эмнени түшүндүрөт? Туура жообуз сатып алуу, бузуу, төмөндөө дегенди билдирет. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Силерге үйгө тапшырма. Балдар, силер бул маалыматтарды 9-класстардын Адам жана коом китебинен жана интернет булактарынан пайдаланып тапсаңар болот. Андан тышкары, укук адамдарга эмне үчүн керек? Кылмыштуулуктун алдын алуу, биз коррупцияга каршыбыз деген темада дил баян жазасыңар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.